Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Өлкөнүн учурдагы абалы оор бойдон калууда, анткени эл арасында бөлүнүп жароочулук орун алып, айрымдар өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровду сунушташса, эскилерге каршы жаштар борбордук аянтка чыгып, Тилек Токтогазиевди көрсөтүшүүдө. Бүгүнкү күндө координациялык кеңеш түзүлүп, бирок эки тарап бир чечимге келе элек. Бүгүн Ала Тоо аянтында кайрадан Садыр Жапаровдун тарапташтары чогулуп, аны премьер-министрлик орунга коюуну талап кылышууда. Дегени менен аянтта Ата Мекен партиясынан депутаттыкка аттанган Тилек Токтогазиевди колдогон экинчи тарапта өз мүдөөсүн талап кылышты. Бул маалда митингдин катышуучулары жана ар бир партиянын өкүлдөрү өкмөт үйүнө чогулуп, кайрадан координациялык кеңеш түзүштү. Кээ бир партиялар премьер-министр болом дегендер, дагы бир кызматта генеральный прокурор болуп алгандар, дагы укук коргоондар УКМКга отуруп алган байкелербиз. Алар деген азыр бир нерсени түшүнсүн, алар мыйзамсыз. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу алыскы облустан келген жарандар да кайдыгер карабай жаштардын оюн угуп, элдин мүдөөсүн аткарып, кырдаалды ынтымак менен жеңген башчы келишин каалап өттү. Бийлик алмашып атат. Ошол жогорку бийликке келген эр азаматтарыбыз ушул жолку элдин улуу жеңишин жана жаштардын үмүтүн өчүрбөш керек. Өзгөчө жаштар азыр каны кайнап турат. Көп нерсени күтүп турат. Ошол көп нерсенин үмүттү жандыра турган. Азыр акча чачып, же болбосо бир мурунку 30 жылдыктай бир кооз нерселерди сүйлөп, кооз убадаларды берип, бирок өздөрүнө кооз турмуш курган мамиле жазала турган болсо, эл анда бул жолу такыр кечирбей турган нерсеге жаалданган жаштардын ушундай бир мамилесин көрдүм 3 күндөн бери. Эми каалап кетерим, ушул бийлик башындагылар эл менен бир тилекте, бир максатта болгонду жолго коюш керек. Андан тышкары Элвира Сурабалдиева жарандардан талаптоочулуктан алыс болууга чакырды. Анын айтымында ишкерлердин мүлкүнө кол салсак, кыргыз экономикасы алсырайт. Анан урматтуу мамлекеттик кызматкерлерге кайрылайлы. Жумушка чыгыңыздар, мамлекет иштеш керек. Жеке компанияларга, бизнеске эч ким тийишпеш керек. Түнчүндө үйлөрүнө чейин барып коркутаттыр. Мынча берле, тинче берле. Ошолорду видеого тартып жөнөткүлө, эл билсин. Эч кимге ошондой бир да революционер үйдү тоноогонго кирбейт. Бир да чыныгы революционер бизнести тоноогонго барбайт. Чыныгы революционерлер жүрөгүндө ошондой ниети болсо. 5-6 октябрь күндөрү болгон тополоңдо борбор кала бир топ өзгөрүп, таштандыга толуп калган. Аны тазалык ишканасынын кызматкерлери күнү түнү тазалап, 20 тоннадан ашык таштандыны тазалашкан. Шаарды калыбына келтирип тазалоого ыктыярчылар да четте турган эмес. 663 кызматкер, көчө шыпырган кызматкер, анын ичинен 58 жашыл, андан тышкары 58 жашылдандыруучу, 51 атайын техника көчөлөрдө иштеп жүрөт. Шаардык түзүмдөрдүн бардыгы тең штаттык түрдө иштеш керек, анткени шаардын жашоосу токтобош керек. Белгилей кетсек, Бишкек суу каналы, Бишкек жылуулук тармагы штаттык түрдө ишин улантат. Нурай Кайратова, Бексултан Мурадилов, СТВ. Кыргызстандагы акыркы кырдаалга байланыштуу шаар тургундарынан жана соода-саттык тармактарынын өкүлдөрү тарабынан элдик кошуун түзүлдү. Алар 6-сынан 7 октябрга караган түнү Бишкектеги ири соода борборлордун алдында көпчүлүк чогулган көчөлөрдү көзөмөлдөп, талаптоноого жол бербей турушту. Кайдыгер эмес жарандардын ыктыярдуу күзөтү тууралуу кийинки материалда. 1500дөн ашык адам элдик кошуундун тобуна жазылды. Бул тууралуу Бишкектеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча түзүлгөн координациялык кеңештен билдиришти. Маалыматка караганда, элдик кошуун демилгелүү топтор, жарандык активисттер, жаштар уюмдарынан түзүлгөн кыргызстандык жарандар. Кече 250дөн
300-ге чейин где-то ошо 300-ге чукул адам чогулду түнгө карата саат 2-3кө уже ушундай адамдар чогулуп калды ушундай сандагы. Биз өзүбүз ошол 5-6 объект алдык. КТРК, Ала Тоо 24, 5-канал, ГУМ, МВД деген объекттерди өзүбүздүн эмеске алдык. Андан тышкары срочный вызовдор болуп атса, кайсы жерде кандай мародёрлук болсо ошол жака да чыгып аттык. Эгер чалып айтып атса, аябай кооптуу мындай жерлер болуп атса, коркунучтар болуп атса, ошол жака барып аттык. 6-сынан 7-октябрга караган түндө Бишкекте белгисиз адамдар тобу бир катар көчөлөргө чейин басып жүрүштү. Эл арасында түндө талоончулук болот деген коркунучтар пайда болгон. Ыктыярдуу элдик кошун белгисиз адамдар тобу жүргөн көчөлөрдөгү кафе, соода борборлорун курчап, аларга кимдир бирөөнүн киришине жол берген жок. Вот, то стук, плотно стоят все, нормально, никто не уходит. Коомдо момундай күтүүсүз окуялар болуп атканда, ар бир коомдун өзүнүн өлкөнүн сактоочу күчтөрү болот. Ошондой жүрөктөр болот. Алар сөзсүз түрдө атырылып чыгышат мындай учурда. Коргоочу ар бир эмебизди коргогон волонтерлордун жүрүшү сөзсүз керек болчу. Ну, это все правильно. Спасибо, это волонтерам, что они охраняли. Это для государства хорошую пользу они принесли волонтерам. Большое спасибо для волонтеров. Элдин арасында ар кандай сөздөр жүрүп атат, что волонтерлорду кто-то снабжает, кто-то мындай кылат дегендерге мен каршымын, потому что волонтерлор чыныгы кызматты көрсөттү. Им еще раз спасибо. Ыктыярдуу элдик кошундун өкүлдөрү көңүл кош карабаган жарандарды Бишкекти коргоодо күчтүү бириктирүүгө чакырды. Ошондой эле түрдүү фейктерге ишенбөөнү суранышты. Кечеден баштап ошол аракет деген кыймылды түздөп шаардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз чыктык. Балдарды ошол соц тармактар аркылуу, WhatsApp, Instagram аркылуу чакырдык. Келгиле балдар, өтө мындай кооптуу маселе болуп турат, шаар тонолоюн деп турат. Келип коргоп калалык, элге мындай мародёрлукка жол бербейлик, сактап калалык шаарды деп аракет кылалык, ошого келгиле чогулгула деп чакырык таштадык. Кудайга Белгилей кетсек, Тилек Усупов Бишкек шаары боюнча элдик кошуунун координатору болуп дайындалды. Жанар Эсенова, Бексултан Мурадилов, СТВ. Кыргызстанда бир сутка ичинде 154 бейтап коронавирусту жеңди. Ошол эле маалда 298 кишиден COVID-19 аныкталып, 3 киши көз жумду. Бул тууралуу республикалык ыкчам штаб кабарлады. Жалпысынан алганда өлкөдө 48.097 адамдан коронавирус табылып, анын 43.000ден ашыгы ооруну жеңди. Тилекке каршы 1069 бейтап коронавирустан көз жумган. Акыркы тапта коронавирус жуктуруп алган миңдеген бейтап стационардык шартта, ал эми 1,5 миңдей киши үйлөрүндө дарыланууда. 7 октябрга караган түнү болгон митингден бир жабырлануучу каза болуп, ооруканаларга кайрылгандардын саны 911ге жетти. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, алардын 205и алгачкы медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. 7 киши оор абалда жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. 3-өө Бишкектеги травматология, ортопедия илим изилдөө борборуна жаткырылган. Калган бейтаптар улуттук госпиталь, шаардык номер 1 оорукана, Чүй ооруканасы жана улуттук хирургия борборуна жайгаштырылган. Бүгүнкү күндө ошолордун бүт бардыгы дары-дармектер менен камсыз болунду жана тиешелүү медициналык жардамдар көрсөтүлдү. Кандай жаракаттар менен көбүнчө кайрылышты? Көбүнчө ошол жанагы октун чачырандысы менен жана ошондой эле таш тийген, мээси чайкалгандардын кайрылышты. Кыргызстандагы соңку кырдаалга бүткүл дүйнө коомчулугу көз салып турган маалы арасында өз позициясын билдирген да өлкөлөр бар. Расмий өкүлчүлүктөр мамлекетибиздеги акыркы окуялар боюнча кандай пикирде? Кабарчыбыз кызыгып көрдү. Кыргызстандагы окуяга кошуна өлкөлөрдөн Нур-Султан гана расмий оюн билдирип, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали 6 октябрда Фейсбуктагы баракчасына митип жазды. Кыргызстандагы окуялар өлкөнүн өзүнүн ички иши. Казакстан Бордош Кыргызстанга стратегиялык өнөктөштүктү жана салттуу достук алакка катышты бекемдөө жагынан гана карайт. Жагдай Кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык жөнгө салынарына үмүт артат. Кыргыз эли бул жөнөкөй эмес кырдаалдан өз мамлекетинин узак мөөнөттүү кызыкчылыгын эске алуу менен чыгат деп эсептейт.
Ал эми Өзбекстандын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандагы соңку жагдайлар жана Курч кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирет. Мындан тышкары Кыргызстандын туруктуулугу жана өнүгүүсү жалпы Борбор Азиядагы мамлекеттердин коопсуздугу менен өнүгүүсү үчүн да маанилүү фактор болуп саналаарын айтып, Өзбекстан Кыргыз элине колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Деген менен Өзбекстан 6 октябрга караган түнү кыргызстандыктар үчүн чегарасын жапкан, ал эми жүк ташуучуларга чектөө коюлган эмес. В столице Киргизии, Бишкеке, ночью бушевали беспорядки, столкновения с местным ОМОНом, коктейли Молотова. Орусиялык басылмалар ушул тапта Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуяларга сереп салып турат. Бири Кыргызстандагы толкуду десе, экинчиси бул кырдаалга кайсы чет өлкөлөр кызыктар деген өңүттө баяндарды жарыялады. Ал эми РИА Новости агенттиги жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстандагы окуяларды тынчсыздануу менен кабыл алып, кырдаалга көз салып турганын кабарлады. Орусиялык агенттиктин маалыматына ылайык, уюм Кыргызстандагы саясий кырдаалды өлкөнүн ички иши өз алдынча жөнгө салып кетет деп эсептейт. А потом и в Украине, а потом и в Беларуси, а потом и в Армении, в Кыргызстане. Задумайтесь, почему 3 страны, которые сейчас горят, являются членами ОДКБ и Евразийского экономического союза. Как там говорит Киселев, совпадение? Не думаю. Ошол эле кезде орусиялык саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстандагы соңку окуяларды кескин сындагандардан бири. Бийлик эми гана компромисс издеп калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарганы туура кадам. Бирок буга жеткирбеш керек эле. Өлкөдө бир партиянын добуштарды ачык эле сатып алып жатканына көз жумуп, экинчисине бийликтин күчүн колдонууга жол берип койду. Бул азыркы бийликтин башкы катачылыгы. Ошол эле кезде элди көчөгө алып чыккан партиянын жетекчилеринин жоопкерчилигин унутпаш керек. Алар элди башкара албай, ак үйдү басып кетерин, өлкөдө башаламандык болорун айдан ачык түшүнгөн. Муну кыргыз демократиясы дегенге болбойт. Бул башаламандык. Эл аралык чөйрөдө Кыргызстан 7-классы бүтө албаган баладай эле түр көрсөтүп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстандагы акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Ал адам өлүмү менен коштолгон учурга кайгыруусун билдирип, бардык тараптарды токтоолукка, зомбулуктан алыс болууга чакырды. Бул учурда түзүлгөн абалдан тынчтык жолу менен чыгуу боюнча бардык аракеттерди колдоого, анын ичинде буунун Борбор Азиядагы превентивдик дипломатия боюнча аймактык борбор аркылуу даяр турат деп билдирет буунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик. Евро биримдик атайын билдирүү жасап, Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону жокко чыгаруусун тааный турганын. Бирок өлкөдөгү саясий күчтөрдү конституциянын негизинде иш алып барып, мыйзамдуулукту сактоосу керектигин белгиледи. Жапара Дөөт кызы Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Бүгүн өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө жыйын өтүп, облус башчысы Балбак Төлөбаев бийлик өкүлдөрү жана мекеме ишканалардын жетекчилери менен жолукту. Ал эми район администрациялары менен онлайн форматта сүйлөшүү жүргүздү. Учурдагы абалды турукташтыруу жана эпид кырдаалдын алдын алуу боюнча даярдыктарды көрүүгө чакырды. Ошондой эле каркырага 15 см кар түшкөндүгүнө байланыштуу жыйын катышуучулары тарабынан Каркыра автожол көзөмөл өткөрүү жайын убактылуу жабуу чечими чыгарылды. Бүгүн облустук өкүлчүлүктө Балбак Төлөбаев жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Учурдагы мамлекеттик кырдаалды жөнгө салуу жана эпидемиологиялык илдетти алдын алуу максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана убактылуу бийликтин милдетин аткаруучуларга тапшырма берди. Бүгүнкү күндө ар бир райондо координациялык кеңештин мүчөлөрү түзүлгөн. Алар учурдагы ар бир кыймылга жооптуу экенин белгиледи. Тоң районунда мындан ары болуп аткан ар бир иш үчүн координационный советтин 15 киши жооп берет. Сиз да жооп бересиз. Мыйзам алдында эртең мына мыйзам бийлик орноду. Эгер Тоң районунда көмүр жетпей калса, больницалар кышка даяр болбой калса, эл кышында көмүр менен ызычуу болсо, ошол координационный советте 15 киши менен сиз башыңыз менен жооп бересиз. Эгер эртең эпид ситуация ордоп кетсе, дары-дармек жетпей калса, Караколдогу больница курулбай калса, ошол координационный совет менен кошо сиз да жооп бересиз башыңыз менен. Балбак Төлөбаев учурда эпид кырдаал ордоп келе жатканын баса белгиледи. Ар бир райондо ооруканалар тез арада даярдык көрүүсүн талап кылды. Күндүзгү жана түнкү стационарларды даярдап, кышкыга жылытуу системасын жана көмүрдүн запасын толуктап алууга чакырды. Бүгүндөн баштап туруктуу бийлик органдары кайра түзүлүп, кайра иш башталат. Ар кимибиз өзүбүздүн ишибизди кыла берели. Урматтуу акимдер, координациялык кеңеш райондо түзүлгөн координациялык кеңеш менен
эл менен жаштар менен тыгыздыкта бирге иштерди алып бара берели. Банктар менен сүйлөшүп, банкоматтыктерди аштырсын, көмүрлөрдү, элдин ден соолугун өзгөчө эки ситуацияга аябай жакшы көңүл буралы. Жерлердеги айыл өкмөттөр элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Себеби рейдерлик, мародерлук иштер акыр бир күн баары бир чыгып калат бийлик орногондон кийин. Анан балдарыбыз кыйналып калат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга айтам, өзгөчө балыкчы, Каракол, Чолпон ата, Кызыл Суу ушул шаарларда өтө мындай чараны тез аранын ичинде көрүп, анан координациялык кеңештерге да айтыш керек. Кабыл алган чечимдерге убакыт келгенде биз менен бирдей жооп берет аларга. Ошол чечимдерди да аларга эске алуу менен сиздерден суранабыз. Ушул иштерди алып баралы. Ол дем могул райондук больницаларды ача баштагыла, Караколго жыйнай бербегиле. Өзүңөрдүн больницаңарды ачып, өзүңөрдүн инфекционный отделенияларга дары-дармек виза баары менен уже баштагыла. Азыр эми күчөйт. Ошондо ар бир район өзүнүн больницаларын даярдасын. Мындай Караколго ташыбагыла. Азыр эми Караколдо өзүнө да жетпей калат. Мына канча күн өттү? 3 күн өттү. 5 күндөн кийин буякта чатак болот. Ошон үчүн даярдаңыла. Дары-дармектерди. Караколдун ичинде күндүзгү стационарлардын даярбы? Кай жерлерде даяр? Толкунун эртең ыстабасын дейчи? Канча киши жатат ичинде? Канча кишилик? 50 кишиге койдук. 50 кишиге койдук. Сен ошол на всякий случай толкунду да, атакенчти да даярдап коер. Бирок жылуулук болсун. Мурунку система менен. Жыйында 3-чү маселе катары Төп районунун Каркыра аймагы талкууланды. Аталган аймакка 15 сантиметр кар түшкөндүгүнө байланыштуу Каркыра автожол көзөмөлдөп өткөрүү жайын убактылуу жабуу суранычы менен район акими облус жетекчисине кайрылуу жасады. Каркыра чек арасында кызмат кылган жоокерлердин казармасы кышкы талапка жооп берерлик эмес. Ичүүчү суу жана кар жааганда жол маселеси туулат. Эске салсак, бул чек ара буга чейин жайкы мезгилде гана иштеп келсе, быйылкы жылы гана толук убакытка иштөө режимине кирген. Жыйында чогулган бардык катышуучулар тарабынан бул маселе чечилип, аталган чек араны убактылуу жабуу чечими кабыл алынды. Гүлбара Барыктабасова, Нурлан Асанов, Сергей Мищенко. Күз келип, дыйкандар эгин жыйноо менен алек. Ал эми Аламөдүн районунда дан күнү белгиленип, алгачкы жолу жүгөрү даны салтанаттуу түрдө чабылды. Аймакта баш аягы 35 миңден ашык гектар айдоо жери болсо, анын 2200 гектарына жүгөрү эгилген. Быйылкы түшүм кандай? Кабарчыбыздын материалында. Владимир Мирошниченко былтыр 7 гектар жерден 17 тонна жүгөрү данын алып, Аламөдүн району боюнча дыйкандардын сап башына чыккан. Анткени ал Алем Агро компаниясы өндүргөн урукту колдонуп, 2 эсе мол түшүм алган. Ал буга чейин сепкен жөнөкөй уругу анча жыйынтык бербегенин айтат. Эту компанию мне посоветовали мои друзья. Негизи буга чейин жөнөкөй урук сатып алып экчүбүз. Анан досторуман Алем Агронун уруктары тууралуу угуп калып, дароо сатып алдым. Чындыгында жакшы жыйынтык берди. Мен башка дыйкандарга дагы дал ушул компаниянын уруктарын сунуштайм. Подкормку. Очень хорошая фирма. Аталган компания 2019 жылдан бери дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздап келет. Бир гана жүгөрү данын эмес, арпанын, тоют чөптөрдүн асылдуулугун арттырып, сапатын жакшыртуу алардын башкы максаты. Кыргызстан боюнча 108-110 миң гектар жүгөрү дандык эгилет. Ошонун 6 миң гектарына мына биздин Алем Агро компаниясы, ушу жана аталган Пионер компаниясынын уругун алып келип бердик. Андан сырткары биз ошол айдалган жүгөрүгө, андан башка айыл чарба өсүмдүктөрүнө, алма бак дарактарына, оору сыркоосуна, курт кумурскасына жана жалбырактан берилүүчү жакшы тамак-аш менен камсыз кыла турган препараттарды, мына ошондой жумуштарды бүгүнкү күндө биз кылып атабыз. Аламөдүн району боюнча 35 миң гектардан ашык айдоо жери бар. Алардын 2 миңден ашыгына жүгөрү себилген. Бүгүнкү күндө данды чогултуу иштери кызуу жүрүүдө. Агрономдордун айтымында дыйкандар быйыл жүгөрү данынан 22 миң тоннага чейин түшүм алышкан. Ошо Алем Агро Пионер сортунун 6 гибридин алып келип ушул жерге демонстративный поле кылып, ушул жерге сепкен элек. 14 гектарга себилген да. Ошонун баары, мисалы үчүн чүйгө, негизи эле Кыргызстанга ушулардын республика боюнча кайсы сорт, кайсы гибрид абдан туура келет. Мөөнөтү боюнча,
түшүмдүүлүгү боюнча, чыдамдуулугу боюнча ошону азыр мына биринчи түшүмүн алып атабыз. Дыйкандарга ошол кайсынысы туура келсе, ошол үрөндү сунуштоо максатында. Бүгүнкү күндө жүгөрүнүн баасы канча сомдон болору аныктала элек, дегени менен адистер дыйкандар ыраазы болгондой баа коюларын айтышат. Нурай Кайратова, Күмүш Куттубеков, СТВ. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда абар ай тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.